Мусулман баласы бул жашоосун жөн кетирбеш керек. Пайдасыз нерселерге кетирген туура эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, эки бир жакшылык бар, неамат бар. Көп адамдар ошол нерсеге көңүл бурбай, жөн гана өткөрүп ишет. Же болбосо гапелетте жүрө беришет дейт. Ал эмне дегенде, ошо адам баласынын ден соолугу жана бош убактысы деген. Бош убактысын адам баласы текке кетирбей, акыретте пайда бере турган, жок дегенде ошо дүйнөдө пайда бере турган нерселер менен өткөрүш керек. Анан буга окшогон оюндар башкалары бул адам баласына пайда келтирбейт. Ушу жалпы жонунан айткан. Анан бул оюнду мен атын эле угуп калам, кандай нерселер ичинде камтылган билбейм. Эгерде ошол оюндардын ичине же болбосо андан башка оюндардын ичине туура эмес нерселер, музыка, аял кишинин сүрөттөрү, ушундай жаман нерселер камтылган болсо, күнөө иштер, анда ойногон болбойт анда. Анда арам болот, анда ошо күнөө ишти аткарып, көрүп, угуп, ошо менен жүргөн аралашкан адам болуп калат. Эгерде жаман нерселер камтылбаган оюн боло турган болсо, бирок да ошол оюн адам баласын ибадаттан тосо турган болсо, намазынан кечекте турган болсо, ал дагы арам болот. Эгерде мындай нерсе да жок болгон жөнөкөй эле оюн болуп, адам баласын арамдан тоспогон оюндар болго турган болсо, албетте андай нерсени мусулман баласы таштап, пайдалуу нерсеге убактысын жумшаган жакшы. Анан өтө эле кызыгып баратса дагы өзүнүн чеги менен ойноп, анан дароо намаздын убактысы келгенде, же болбосо пайдалуу иштин убактысы келгенде таштап, ошолорду аткарыш керек. Мусулман баласы убактысын тек кетирбеш керек. Бир Курандын бир аятын окуса дагы, бир хадис окуса дагы, же болбосо үйдөгү ата эне өзү үчүн же балдары үчүн бир нерсени таалимди үйрөткөн болсо, же үйрөнүшкөн болсо, бул ушундай нерсе, ушул нерсе адамга пайда алып келет. Анан ошондой нерселер менен ар бир мусулман алек болгонго аракет кылыш керек. Валлаху алам.